Биздин заманга чейинки 329-жыл Орта Азияга македондук Александр басып кирген. Биздин заманга чейинки 3-чү, биздин замандын 5-чи кылымдары. Байыркы кыргыздар чыгыш Тянь-Шанды, азыркы Манас өрөөнүн мекендеген. Биздин заманга чейинки 3-чү кылымдын акыркы чейреги. Кытай тарыхый булактарында хундардын падышасы Тоумандын аты аталган. Биздин заманга чейинки 209-жыл Моде хундардын падышасы болуп жарыяланган. Биздин заманга чейинки 201-жыл хундардын падышасы байыркы кыргыздардын ээлигин басып алган. Бул кыргыздардын тарыхта биринчи жолу эскерилиши.